тарыхый маданий мурастардын объектилерин аныктоо, сактоо жана коргоо максатында Кыргыз Республикасынын жер участоктарында тарыхый маданий мурастардын объектилерин аныктоо боюнча 242 археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлдү 2021 жылы. Элибиздин энчиси Манас эпосунун үчүлтегин сактоо жана жайылтуу, республикада Манас таануу илимин өнүктүрүү жана эпостун негизги алып жүрүүчүлөрдүн манасчыларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 22 сентябрындагы номер 179 токтомуна ылайык Манас театры Кыргызстанда пайда болду. Азыр бүгүнкү күндө манасчылардын баардыгы ушул театрга кирип ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштады. 2022 жылы ушул Манас театрынын ишмердүүлүгү боюнча жаңыча чоң долбоорлорду өзүңүздөр көрөсүздөр. 2021 жылдын 16 декабрында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине киргизүү маселеси ЮНЕСКОнун 16 сессиясында каралып, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мурастардын кайра жаралуусу, маданий көптүрдүүлүктүн салтанаты номинациясы менен ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастардын сактоо боюнча мыкты тажрыйбалардын тизмесине киргизилди. Кийинки багыт бул эстеликтер боюнча Министрлик былтыр көркөм эксперттик комиссия менен биргеликте белгилүү инсандардын элесин төөлүккө калтыруу жана өлкөдөгү коомдук окуяларга байланышкан иш-чараларды уюштуруу боюнча бир канча эстеликтердин үстүнөн иштедик. Биринчиси Бишкек мамлекеттик университетинин Кусейин Карасаевдин эстелигинин ачылышы. Бишкек шаарынын борборунда Бишкек баатырдын эстелигинин ачылышы. Пандемияда эрдик көрсөткөн дарыгерлердин жаркын элесине арналган эстеликтин ачылышы. Панфиловдун эстелигинин орнотулушу Россиядан келген расмий делегациясынын катышуусунда өттү. Бул жаңыланды, билесиздер, биздин баягы Ак үй деп коебуз. Ошол Ак үйдүн артында Панфиловдун эстелиги бар эле. Россия мамлекети менен булакка чейинки иш жүргүзүлүп, келишим түзүлүп, бүтүндөй жаңылануу иштери жүргүзүлдү. Жаңы эстелик орнотулду. Ысык көл областында Чолпон шаарында Жусуп Абдрахмановдун эстелиги ачылды. Мына ошонун үстүнөн министрлик иштеди жана 2022 жылы бир чоң пландарыбыздын бирөөсү бул баягы эсте калуучу Бишкек дегенде ошол бир элестетчү же болбосо башка шаарларыбызды элестетчү креативдик эстеликтерге жаңы конкурстар жарыяланат. Жакын арада министрлик жарыялап, аныктап, анан ошону орнотуу иштерин 2022 жылы жүргүзөбүз чоң шаарларда, анан Бишкек шаарында.